Биз азыр Бишкек шаарындагы Манас айылы маданий этнографиялык комплексинде турабыз. Комплекс Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата 1995-жылы түзүлгөн. Бир кездерде туристтик аймакка айланат деген үмүт менен курулган комплекс бүгүнкү күндө кароосуз калган. Манас айылы маданий этнографиялык комплекси 1998-жылы Бишкек шаарынын мэриясынын балансынан Бишкек эркин экономикалык аймактын башкы дирекциясынын балансына өткөрүлүп берилген. Эми могу жерде ремонт болсо, бул жерге кайра эле киши толтура келчүдөй. Бактыгүл Кендирбаева Манас айылы этнокомплексинде кассир болуп эмгектенгенине 10 жылга чукулдап калган. Ал комплекстин кечеги жана бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу кеп салды. Киши аябай көп келчү мурун. Үйлөнүү тойлор келчү, даже ушу кире беришке батпай калчу. Азыр болсо мына ремонт жок андан бери. 2009-жыл биртике болгон. Андан кайра эле начарлап кетти. Анан азыр деле элдер келет бирин-серин, бирок аябай нааразы болуп кетишет. Жоктон ремонт жок, аябай начар. Шыгылып каралбай калды да. Айрыкча быйыл каралбай калды. Киши аз, кечкисин эле жаштар келет. Так тойлор бир жумада бир келсе келет, келбесе жок. Ошол эми ремонт болсо бул мамлекеттин жери, эл эс алчу жер. Аябай ремонт болсо жакшы болот эле. Эгерде менчик өткөн болсо эч жак жазап бул жерге киши батпай калмак. Эми мамлекет чоңдорубуз бизге көңүл бөлүп, ушу Кыргызстан боюнча ушундай бир жакшынакай жер, архитектурасын баарысы мактап кетишет. Эмне үчүн ушундай таштап койду деп нааразы болуп кетишет. 16 августта Манас айылы маданий этнографиялык комплексине президент Сооронбай Жээнбеков, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов менен бирге келип, комплекстин абалы менен таанышып, этномаданий комплексти маданият, маалымат жана туризм министрлигинин балансына өткөрүп, реконструкциялоо демилгеси көтөрүлгөн. Бул көтөрүлгөн демилгелер качан ишке ашырылат, көз салып күтө туралы, урматтуу көрөрман.